Чынар айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Парламенттик шайлоонун алдында турабыз. Азыр мына үгүт өнөктүгү жаңы башталып, бардык талапкерлер мындай кызуу даярдыкта иштеп аткан кез. Маанайыңыз кандай? Маанай албетте жакшы. Былай буюрса эми бул шайлоо үчүн аябай көп дайындандык окшойт деп ойлойм да. Канча жолу шайлоо өтпөй калды. Даярдыктар азыркы бараткан парламенттик шайлоого мырзаларыбызбы, аялдарыбызбы катуу даярдык менен өзүнүн күчүнө ишенип анан баратса керек деп ойлойм да. Себеби мунусунда бир оңой болбойт да. Мурдагы шайлоолордон айырмасы өтө чоң болуп атат азырчы. Керек болсо менмин деген саясатчылар дагы азыр кой бул шайлоого барбай эле коелу деп өзүнүн күчүнө ишенбегендер дагы бар азыр. Чындыгында сиз буга чейин жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катыштыңыз да, тактап айтканда Бишкек шаардык кеңештин шайлоосуна катыштыңыз. Бирок тилекке каршы ийгилик жылмайбай калды. Менимче сиз бир саясий кандайдыр бир деңгээлде саясий тажрыйбадан өттүңүз болуш керек. Эмнени үйрөндүңүз, эмнеден мындай сабак алдыңыз бул өткөн шайлоолордо? Мен негизи мурдагы парламенттик шайлоодо биринчи жолу ушу саясий күрөшкө десем болот, ушуга чыгып өзүмдү сынап көргүм келди. Бир четинен эл алдында мындай кадыр баркымды билгим келди десем болот. Анан бирок ал тилекке каршы жанагы баарыбыз эле билебиз эми ал шайлоо болбой калды. Бирок бизге азыркы мына жашообуз мурдагы жашообузга мындай өзгөрүүлөр бар да. Өзгөрүүлөр бар. Элибиз мурдагыдай агрессивный болбой калды. Азыр кичине тынчып, эми бийликти эле алмаштыра бергенден эч нерсе өзгөрбөйт экенин билди да. Мына ошондуктан азыр эми бул шайлоо мен ойлойм да жакшы өтөт болуш керек депчи. Эмне үчүн болбосун? Жаш кезимде, энергиялуу кезимде ушул убактымды, болгон күч аракетимди мындан аркы элиме арнасам болбойт деген бир ушундай бир жүрөктөн чыккан интуициялар менен ошондо парламентский шайлоого аттанганбыз. Жакшы эле добуш алганбыз. Андан кийин мына шаардык кеңешке Тынчтык партиясын жетекчеп ошол партияны шаардык кеңешке алып бардым. Ал жерден деле жакшы жыйынтыктар болду. Бирок ал шайлоо дагы тилекке каршы өтпөй калды. Эми бул дагы бир мага болгон сыноо болуш керек. Дагы даярлан дегенчи. Тажрыйба топтоп аттыңыз да. Тажрыйба деп өзүмдү өзүм ушундай өзүм күч бердим. Бул да тажрыйба болду. Сөзсүз каражат кетти, убактыбыз кетти, чуркадык. Бирок эми бул дагы буйрук да. Ушундай болгон болсо бизге дагы даярданыш керек экен деген эле өзүмө мындай ушундай эле ойлорду алып келдим дагы. Андан кийин азыркы мына парламенттик шайлоого дагы аттандым. Бул жолумдан кайтпайм да. Кээде сизди ушу жакындарыңыз, үй бүлөңүз мисалы чындыгында өзүңүз айтмакчы убактыңызды коротуп атасыз, каражат салып атасыз. Анан бул күн түн деген баягы мындай канча нерв кетет дегендей да. Бул дагы аябагандай чоң түйшүктү талап кылат. Анын үстүнө сиз саясатта мындай тырмакчанын ичинде каршкыр болуп калган саясатчылардын жанында сиз бир баёсуз да, мындай айткандачы. Анан эмне алып баратат? Мисалы саясатка барып сиз эмне жасагыңыз келет деген суроону беришеби? Карапайым элдердин баардыгы эми шайлоого катышып атасың, саясатка аралашып атасың, өзүң таза жүргөн адамсың, таза адамдардын кызысың. Саясатта эмне бар? Саясат деген гирда, ал жака барсаң кулганасың, сөзсүз мындай таза болуп чыкпайсың дешет. Бирок мындай элди ойлогондо, өлкөнү ойлогондо мындай мен отура албайт экенмин да. Жана жогоруда айтып кеткендей эле мен мамлекеттик кызматкер болсом же болбосо бир мамлекеттин таасирдүү адамы болсом мен дагы карапайым элдердин көбүрөөк мындай маселесин чечишпечүдөй ушундай бир ойлор келет мага. Анан өзүм дагы мындай ишкер болгондуктан карапайым элдин аябагандай мындай
көйгөйүн жакшы көйгөйүн билесиз. аябай жакшы билем да. Ичинен билем көйгөйүн. Себеби деген өзүм дагы карапайым үй бүлөдөн чыккан айыммын. Азыр эми парламенттик шайлоого сиз Ыйман Нуру деп аталган партия аркылуу бара жатыпсыз да. Анан сизде башка партиялардын арасынан эмне үчүн Ыйман Нуруну тандап алдыңыз деп дагы сурагандар барбы? Саясатта аттанганымда Ыйман Нуру партиясы менен баргам. Себеби ошондо эле башка бийлик болчу. Парламенттик шайлоого, Парламенттик шайлоого. Ошондо башка бийлик болчу. Мен ошондо бийликке мындай жагынайын да деген жокмун, мындайча айтканда. Анан карама каршы чыгайын да деген жокмун. Себеби мен өзүм жеке ишкермин, жөнөкөй адаммын. Деги эле жаш кезимден баштап ушу ата энем динди кармап, негизи ата эне кандай балага тарбия берген болсо, ошол кандай сүйлөгөн болсо, кандай баскан турган болсо, бала ошону алат экен да. Учканда уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың деген бул эң туура сөз да. Мына ошол тарбия менен келип, кичинекей кезимден эле ошо динге басым жасап, ата энем ушундай чоңойтса керек. Азыр дагы ошо Кудайдан коркуу сезимдери жүрөгүмдө ар дайым жанып турат. Ошондуктан Ыйман Нуру партиясы бар экен, ушундай партия жашка аттанып атыптыр дегенде, ошондо мен эч бир токтоосуздан ошол партияны таап, ошол партияга мүчө болуп катталып, ошондо тизмекте 20 канчанчы орунда турсам дагы макулдугумду берип, мен добуш алып келем, мен иштейм деп өзүм ушунчалык аракет кылып, ошол мурдагы парламенттик шайлоого Ыйман Нуру менен баргам. Кийинкисинде кандайдыр бир себептер менен шаардык кеңешке ошо Тынчтык саясий партиясын жетектеп бер деген сунуштар түшкөндөн кийин мен ошол Тынчтык партиясына келип, ошол жерге өзүмдүн убактымды, өзүмдүн дагы бир жолу тажрыйбамды көргүм келип, ошол жерге ошол партия менен бардык. Анан азыр мына бүгүнкү болуп жаткан парламенттик шайлоодо дагы карап көрсөм, партиялардын баары эле же бийликтики, же оппозиция ушундай болуп атат да, карап. Мен дагы деле жанагы оюм, жанагы жүрөгүмдөгү жанагы интуиция Ыйман Нуру менен барасың деген ушундай нерселер келген да. Кайра Ыйман Нуру партиясы менен азыр мына Тынчтык партиясын Ыйман Нуруна кошуп, чоң жарышка аттанып отурабыз. Жолубуз байсалдуу болсун. Жакшы, анан айтыңызчы, мисалы сиз өзүңүз ишкерчиликтен келип атасыз да, өзүңүз ишкер айымсыз. Анан парламентке бул ишкерлердин келгени жакшы эле көрүнүш болуп эсептелет деп ойлойсузбу? Негизи мындай да, депутат деген ким? Депутат бул элдин адамы. А эл ким? Эл карапайым адамдар. А карапайым адамдарды кимдер түшүнүш керек? Карапайым өзүнөн чыккан, ошол элден чыккан карапайым депутаттар, аларды түшүнүш керек. Депутаттар депутат болуп эле ойлоп атат, мен жана жогоруда айткандай, мен саясий авторитетке ээ болуш үчүн бараткандайбы, иш болсо өтө күчтүү адамдар да баратат да. Бирок алар эл менен сүйлөшүштү эмес, эл менен мындай кызмат кылышты да билишпейт. А элге, карапайым элге кайрылат элем да. Эл ошол депутатты башкарыш керек. Сен мону кылгын, сен тигини кылгын деп, депутат элден төмөн туруш керек. Ал авторитет болбош керек ал адам. Ал наоборот, элдин астында, элдин кызматын өтөгөндөн кийин эл эмнени айтса, ошол элдин ою менен жүрө турган адам болуш керек да. Вот ошону депутат деп элдин кызыкчылыгын гана ойлогон. Азыр биз, мына мен ишкер болуп турганымда, менин жумушчуларым, менде дагы бир көптөгөн жумуш орундары менен камсыз кылып келем канча жылдан бери. Мына ошол жумушчуларымды мисал келтирип кетсем, бир ушунчалык бир авторитет бар чиновник же болбосо бир саясатчы
мисалга алсам эми биздин лидерибиз Нуржигит Кадырбековго алар кантип келет? Сен биздин маселебизди чечип бер деп кантип айтат менин жумушчуларым, менин жанагы биздин системаны түшүнгөн адамдар кантип келет? Нуржигит Кадырбеков өзү бул системаны өзү көргөн эмес да. Ошондуктан бул шайлоо эң туура, эң таза өтөт деген ойдомун да. Себеби ар ким өзүнө керек адамды шайлап алып келет. Ар ким өзүнө шайлап алып келет. Себеби ошол адамдардын системасын, ошол адамдардын кыйналганын, ошол адамдарга эмне керек, ошол жаатты ошол адам жакшыраак түшүнөт да. Мына жеңил өнөр жай тармагын ушу тигүүчүлөрдү, карапайым элдин жанагы кыйналып жашаган айылдагы элдердин баардык ошолордун болуп жаткан жашоодогу нерселерин баарын мен аларды мындай алардын ичине кирип түшүнө алам да. Алар мага келип эшигимди тепкилеп кирсе дагы мен айтып атам, парламентке келип ушу ак үйгө кирсеңер дагы, эшигимди теип кирсеңер дагы силерге жарашат. Силер ошол нерсени сен кылбай койдуң, сен ошол нерсени кылам деп баргансың. Мынандай керек болуп атат бизге, мондай үй жок жүрөбүз, мондай суубуз чыкпай жатат, мондай кыйналып ишибиз жүрбөй калды деп келсе, мен ошол маселени мени түндөсү уктап аткан түшүмдө да ойготуп сураса, мен ошол нерселерди айтып бере алам да. Ошон үчүн мен ошолорго айтам, айланайын карапайым ушул менин ушул жаатта иштеген, жеңил өнөр жай тармагында иштеген урматтуу биздин карапайым эл, ушундай түшүнгөн адамды ошол жерге алып келип коюп алышыңар керек. Ошону силер сөгөсүңөрбү, урушасыңарбы, ошону эл иштетиш керек. Туура. Сиздин баягы узак жылдар жеңил өнөр жай тармагында, тигүү тармагындагы иштеп аткан тажрыйбаңызды эске алганда, анын үстүнө ишкерчилигиңиз да ушул тармакта уланып келе жатпайбы? Эске алганда, парламентке келгенде ушул бир тигүү тармагындагы иштеген чоң бир кыз келиндердин армиясынын негизги проблемаларын, анын чечүү жолдорун, мыйзамдык жагынан чечүү жолдорун менимче парламентте көтөрүү бул сиздин негизги мындай артыкчылыктуу багытыңыз болуп атса керек азыр, туурабы? Анткени алар канча жылдан бери эле көйгөйлөрү толтура чечилбей келатат. Алар Кыргызстандын экономикасы үчүн эбегейсиз салым кошуп атышпайбы? Сөзсүз. Мына ошол айтып атпаймынбы, ошол майда чүйдө нерселерди биздин чиновниктер билбейт да. Ал жашоодо жашап көргөн эмес, ал системада жүрүп көргөн эмес да. Ошону айтып атпаймынбы, ошо кайсы адам ошол жерди жакындан билсе, ошонун проблемаларын да сезе билет ал адам. Ал адам кайра эле ошол адамдар менен иштеше алат. Ошондуктан алардын көйгөйү ушунчалык көп. Жеңил өнөр жай тармагы азыр мына Кыргызстанды бирден бир көтөрүп аткан эң бир система, мына азыр бизди өнүктүрүп аткан, бир экономикага эң жакшы салым кошуп аткан, мен ойлойм бир 75-80% ушул жеңил өнөр жай тармагындагы тигүүчүлөрүбүз түзөт. Ошолор азыр мына шаардын кайсы бир жерге барбагын, 2ден бири үй уже швейный цех болуп иштеп атат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда биздин ошо жеңил өнөр жай тармагы кескин азайып кетти. 2018 жылы 155 миллион сомго товар экспорт, ошо 155 миллион долларга биз товар саткан болсок, 2019-2020 жылы 85 миллионго түштү. 2020 жыл менен 2021 жылды азыр статистика буну даже чыгара элек да. Өтө эле кескин азайды. Азыркы учурда даже бизди кичине Орусия өлкөлөрү дагы да кысып атат. Бул жаатта маселе көп экен. Маселе өтө көп. Анан жанагы өтө чоң суммадагы иштеген биздин ишкерлерибиз азыр Өзбекстанга кирип кетип атышат. Өзбекстанга кирип, алар өзбектер аларды колдоп алып, каалагандай шартын түзүп берип, жумушчулар ал жакта бизге караганда, мындайча айтканда 90% арзан да. 90% арзан десем, мындай жаңылык сыяктуу же бир күлкүлүү сыяктуу болса керек, бирок ошондой болуп, мына бүт жактан ушунчалык жардам бергендиктен азыр
бир 25% биздин ишкерлерибиз Өзбекстанга кирип кетти. Ошолордун ичинде биздин деле компаниянын Өзбекстанда өзүбүздүн ошо иштеп аткан, айландырып аткан жанагы фабрикаларыбыз бар. Себеби биз дагы ойлойбуз, биякта тигүүчүлөрүбүз абдан азайып кетти. Баардыгы миграцияга кетип калышты көбүнчөсү. Азыр Кыргызстанда инвестициялык климат сиздин оңуңуз боюнча жаңы бийликтин келиши менен жакшырдыбы? Анткени ишкер катары инвесторлор менен сиз түздөн түз иштешип атасыз да. Мындай да азыр биз ошо инвесторлор ушундай кырдаал болуп атса, көп инвесторлор коркуп атышат. Ошого карабастан биз ишкербиз да. Биз жүрөгүбүздөн ишкербиз. Бул жаатта биз изденип жүрүп, инвесторлорду кандайдыр бир келишимдер менен алып келип жүрөбүз. 50%га 50% болсо дагы келгиле. Биз кошулуп иштеп беребиз. Кандай болсо дагы ушул нерселерди, ушул системаны, сиздерде болгон нерсени бизге курайлы. Ошол нерсени бизден өнүктүрөлү, бизден дагы 2 эсе 3 эсеге арзан чыгат деген ушундай нерселерди биз куруп жүрөбүз. Дагы өтө чоң мындай инвесторлор келди, кече жакында эле Турциядан келип атат, Кытайдан келип атат, ГЭС курабыз, анан комтор маселеси боюнча келип атат. Мына ошол инвесторлорду ошо бийлик менен жолуктурганга аракет кылып, ошолордун бизге болгон пайдасын, негизи эле инвесторлор, кээ бирки инвесторлор өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана келет. Мына ошолордун баарын тактап, анан кийин мындай элге пайда тие турган болсо, мамлекетке пайдасы түшө турган болсо, мына ошол инвесторлор менен азыркы күндө биз иштешип атабыз. Чики бренд деп аталган өзүңүздүн бренд катары ошол компанияңызды ачып, анан аны түптөп, бүгүнкү күндө таанымал кылыш деле аябагандай чоң жоопкерчиликти талап кылса керек. Азыр ал ишканаңыздын бүгүн абалы кандай, кыргыз экономикасына кошуп аткан салымы жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи бренд Чики деп ошол 2008-жылдары ушул брендти атайын негиздеп, ушул названияны коюп, Чики десе элдер ойлойт өзүнүн атынан коюп алган экен депчи. Жок, мен өзү жан дүйнөм мындай, жан дүйнөм менен дизайнермин да. Бирдемени ушундай чыгарып, кооздоп, ушундай бир өтө бир өзгөчө нерселерди жасаганды жакшы көрөм. Анан мындай жан дүйнөмөн көбүрөөк изденем да мен, көп нерседен изденем. Ошондуктан мындай ошол нерселерди жаратып, жанагы өзүм 18 жашымда турмушка чыктым. Анан ошол эле учурда өзүмдүн ошо ишимди дагы таштабай, ошо балдарды дагы ошол эле заматта, анан ошол эле учурда окуп, негизи эле адам кааласа баарына жетишсе болот да. Ошону алып кетип, анан ошол чыгарган биздин продукциялардан ал учурда ушу Казакстандан көбүрөөк бизге кардарлар келчү. Мына ошолордун мындай ушунчалык каалоосу күчтүү болду ошол биздин товарларга. Анан ошол өзүбүздүн кардарларыбыз эле ушунчалык сонун товар экен, бул ушундай сонун экен деп, Чики экен деп өздөрү ошо Чики коюп коюшкан. Ошол название ошо менен бренд Чики деп ушул убакка чейин аталып келет да. Анан ушул убакка чейин мынакей башында баштаганда албетте бир 5-тен, 10-дон, 20-дан адам иштетип баштадык. Анан көбөйүп отуруп, азыр буюрса бир 1000-ден ашык адамды жумуш менен камсыз кылып келебиз. Бул эң сонун көрсөткүч. Анын үстүнө сиз дагы баягы эл аралык башка өлкөлөрдүн ушундай компаниялары менен, жеңил өнөр жай ишканалары менен түздөн түз мындай карым катнашты бекемдеп келе жаткан экенсиз да. Бул деле мисалы жаңы өнүгүүгө ачылган эшик деп койсок болчу да, туурабы? Албетте. Бул деген жеңил өнөр жай тармагы негизи эле Кыргызстанды бир эле ушул тармак азыр
бутуна тургузуп келатат. Эгерде биз ушуну да кармап кете албасак, анда сөз жок, башка тармакты биз анда кандай өндүрөбүз. Биз ушул тармак менен Кыргыздын бренди азыр Орусия өлкөлөрүндө, башка өлкөлөрдө ушундай кыргыз бренди бар экен, кыргыз товарлары бар экен деп, аябай мындай кыргыз рядтары бар экен деп ушунчалык бир талаш менен убагында товарларыбызды азырга чейин мындай күнүгө биздин мындай брендтин мындайча айтканда авторитети өсүп атат да. Ушуну ушул деңгээлде кармап кетип, дүйнөлүк деңгээлге алып чыкса болот да. Болот. Бул нерседе биз мамлекет бизге жардам бериши керек да. Мен сизге бир катар мындай блиц суроолорду даярдап койдум эле, ошого мындай кыска жооп берсеңиз болот да. Саясатта кайсы сапат өзгөчө керек? Саясатта мен ойлойм чынчылдык керек. Анан өжөрлүк керек. Анан тырышчаак, анан сабырдуураак болуш керек да. Адамдагы кайсы сапатты сиз өзгөчө жогору баалайсыз? Албетте чынчылдыкты. Анан ыйманды сөзсүз баалайм. Досторуңуз көппү же душмандарбы? Бул нерсени изилдеп көрүш керек. Тактап айта албайм. Бош убактыңызды кантип өткөргөндү жактырасыз? Деги эле ал барбы? Албетте бош убакыт тапса болот. Бош убакытта мен көбүрөөк мындай спорт менен машыкканга, сууда сүзгөнгө аракет кылам. Себеби мындай жумушта дагы көп жерлерде ушунчалык көбүрөөк мындай физический эмес, көбүрөөк эмне деп коет? Моральный жактан көбүрөөк кыйналып кетем да. Ошондо мага физический активность керек болот да, сөзсүз. Ошо менен мен мындай өзүмдү ошол негативтерди чыгарып, ошол нерселерди чыгарып, анан кийин дагы бир көбүрөөк убактымды ошо жараткан менен сүйлөшүп, ушундай бир көбүрөөк ушундай, дин менен жүргөндүктөн ал жака дагы убактымды көбүрөөк бурам. Кийинки суроо, китеп окуйсузбу, убактыңыз артабы? Ушу китеп окуганда мага убакыт кичине артпай, жетпей калат, бирок аракет кылам, анда мында окуп турам. Парламентке келсеңиз, эң биринчи кайсы маселени көтөрөр элеңиз? Парламентке келсем, Кудай буйрса, мына биз жеке ишкерлербиз, азыр жеңил өнөр жай тармагы ушунчалык аксап атат. Ушул нерсени көтөрүп чыккым келет. Бул нерсени биз дүйнөлүк деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Биздин бренд дүйнө жүзүндө кыргыз бренди деген ушундай аталышта калыш керек да. Мыйзам жаза алат белеңиз? Албетте. Мен өзүм профессиям боюнча юристмин, адвокат болуп тажрыйба өтөп келем. Мыйзамды сөзсүз жазабыз. Негизги кесибиңиз бул юрист экен да. Юрист. Ал эми тигүүчүлүк болсо, бул бала кездеги хоббиңиз катары калган экен да, эң сону. Азыр эми хоббиңиз болсо, хобби эмес, бул сиздин үй бүлөңүздү баккан, ошо дала кишилерге жумуш орун түзүп берген бир чоң ишканага айланган экен да. Бул аябай жакшы болуш керек. Мен кичинекей кезинде сот болсом экен деп мечтать этип, ошол нерсени кыялданчымын. Анан тилекке каршы адвокат болдум, ал деле жаман эмес. Бирок мен аракет кылып ошол нерсе менен көбүрөөк убактымды ошого салсам, анда ошол нерсеге деле басым жазамакмын да. Анан бул жагын мага ыңгайлуураак болуп, көбүрөөк пайда ушул жактан калып атса, ушул жака көбүрөөк басым жасаганым туура болуп, мына азыр 15 жылдан бери ушу жеңил өнөр жай тармагы менен келе жатам. Бизнестин тилин 5ке үйрөндүм деп айта аласызбы? Бизнестин тилин 5ке үйрөндүм деп айта алам. Себеби мен бул бизнесте мындайча айтканда акула деп коелубу? Жок. Кичине жанагы 6 жашар кыз болгондон баштап
ушул бизнестин тилин үйрөнүп келем да. Бул нерсени айтсам азыр элдер күлүшү мүмкүн, бирок бул ачуу чындык да. Айтыңызчы, сиз Аяр Зат деп аталган кайрымдуулук фондун бирикмесин түптөп, аны иштетип келе жатасыз да. Анан бул фондду түзүүдө мындай бир сиздин жан дүйнөңүзгө мындай түрткү болгон нерсе болсо керек. Жөн жайынан эле ушундай бирикмени уюштура калайын деп чыга калбаган чыгарсыз. Сөзсүз бул негизи эле ушу бизнеске аралашкандан баштап кайрымдуулук менен алек болуп келем. Эми жанагы динди түшүнгөндөн кийин кандайдыр бир пайызды кайрымдуулукка жөнөтүп туруш керек дегенди дагы жакшы билем. Мына ошол система менен иштеп келе жатканга дагы жараткан береке берип койду. Азыр көрүп деле, угуп деле жатасыздар. Баары эле бизнеске баратат, баары эле бизнес кылып атат, анда ийгиликтүү болуп атат, ийгиликсиз болгону болуп атат. Ошон ичинде бул дагы болсо бир буйрук да. Ошондуктан аны дагы түз, туура, анан жакшына иштетип кетиш керек да. Мына ошол системада дагы бул кайрымдуулук эң негизги ролду ойнойт. Ошо башынан баштап эле ошо кандайдыр бир пайызын атайын кайрымдуулукка бөлүп, көптөн бери эле ушул менен алек болуп келем. Бул аял затын, балдарды коргойсуз да, ошо аларга жардам берип. Аял заты, албетте балдар, мына жаш балдардын жанагы детский домдор, карыялар үйлөрү, жана бизге ар дайым кайрылып жүргөн өзүбүздүн жанагы жумушта дагы бизде көп ушундай адамдар көп кездешет. Баарына мындай жардам бергенге аракет кылып келип, мына 2019-жылы расмий түрдө бул Аяр Зат коомдук бирикмесин каттап алдым. Муну каттаганымдын дагы көптөн көп себептери бар. Ошол аябай мен бул жашоодо эң жакшы көргөн адамым ошо энекем болчу. Ошол энекем дүйнөдөн өткөндөн кийин ошонун урматына деп ошол Аяр Затты ошол атайын расмий түрдө каттап, ушуну мен дүйнөлүк деңгээлде иш алып барышым керек деген максатта ушуну түзүп, азыркы убакка чейин иштеп келебиз. 2019-жылы бизди каттагандан кийин жанагындай кырдаал түшүп, пандемия болуп күчөп, мынакей канчалаган адамдарыбыздан, жакындарыбыздан айрылдык десек болот. Ошол кырдаал баштала электе эле биз түзүлгөнбүз, бирок бизге Кудай кандайдыр бир сыноону берсе керек, түздүңөр эми иштегиле дегендейчи. Аябай мындай ниетибиз түз болчу, оюбуз түз болчу. Ошол жылы пандемия болгонуна байланыштуу биздин бизнестерибиз автоматически токтогон. Бирок ниетибиз жакшы болгонуна байланыштуу жанагы бизге спец костюмдарга көбүрөөк буйртма келип баштады. Мына ошол буйртмалардан мен ойлодум, эл ушундай кыйналып турса, эми баарыбыз эле өлөбүз. Бул оору баарыбызды эле алып кетет окшойт деген ушундай бир коркунучтар келген мага дагы. Анан ошол менен ошол жылы бир өтө жакшы эле сумманы ошол айларда тапкан, канча ошол каражат табылса, ошонун баарын ошол айларда кайрымдуулукка жумшап, мына азырга чейин дүйнө жүзүндө биз азыр 35 шаарда өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Бир гана ушу азык түлүктөн же тамак аштан эмес, биз мындай моральный поддержкалар да беребиз. Мен ушу юридический жардамдарды дагы берем. 4 балалуу энекенсиз, аларды тарбиялоодо өзгөчө усулуңуз, методикаңыз барбы? 3 эркек, 1 кыздын энесимин. Эркек балдарды тарбиялаш деле оңой эмес. Азыр мына подростковый возрастта как раз ушу подростковый возрастта мен көбүрөөк мына дин жөнүндө маалымат берип, мен башкача тарбиялай албайм аларды. Мен ошо дин жагына көбүрөөк көңүл бурдуруп, ошол жака көбүрөөк басым жасатып, анан ата-эне деген ким, тууган урук деген ким, туулуп өскөн жер деген эмне, мамлекет деген эмне, ошолорду мен ойлойм ошо дин жактан тарбияласа, эми бактылуулук бир диндей деп коет го. Туура. Эми соңунда сиз өзүңүздүн электоратыңызга, сизди урматтаган, сыйлаган шайлоочуларыңызга эмне дер элеңиз? Кандай кайрылууңуз бар? Эми азыр
мынакей Кыргыз өлкөм, мамлекетим, өзүм жашаган жерим. Билбейм, мен өлкө үчүн ушундай патриотмун, аял киши болсом дагы. Өлкө жөнүндө, мамлекет жөнүндө ушундай бир ырлар чыкса дагы мен аябай конткой угам. Эгерде мындай таасирдүү боло турган болсо, аябай ыйлашым мүмкүн ошол ырга. Анан ушу шайлоочуларга кайрыларым, ушунча жыл мынакей Кудайга шүгүр жакшы элебиз, жаман дебейбиз, баары жакшы. Бирок биз өнүгүүдөн артта калып баратабыз. Канча деген мамлекеттерден канча жылга артта калдык. Ушул жашка чейин көп өлкөдө болуп келдим, көп өлкөнү кыдырдым. Атайын дагы мен өзүм ушу негизи эле изденгенди жакшы көргөн айыммын. Бардык тармакта изденгенди жакшы көрөм. Ошолорго салыштырып болсо дагы биздин мамлекетибизге ушунчалык кээде боорум ооруйт, кээде ыйлагым келет. Ар бир адам мамлекет деле карап отура бербей жардам берсе болот. Ар бир адам өзүнүн жардамын салып, ошо өзү аракет кыла турган болсо, биздин мамлекет бат эле өнүгөт деп ойлойм да. Бир гана мен кызматка барышым керек эле, же болбосо депутат болушум керек, же болбосо дагы бир чиновник болушум керек. Жок, ар ким өзүнүн үстүндө иштеп, мамлекет үчүн кызмат кылса, биз ойлойм мен бат эле өнүгөбүз депчи. Азыркы мына болуп аткан шайлоодо чыныгы мындай элге күйгөн ал депутат ошо элге буйрук берген эмес, элдер ал депутатка буйрук бергендей адамды тандаңыздар демекчимин да. Чоң рахмат.